Ассаламу алейкум, урматтуу биздин бар береке жана ылдамсат каналыбыздын көрүүчүлөрү, катталуучулары. 65 000 долларга ушул сиздер көрүп турган мал сарай жана 2 бөлмөлүү временка 10 соток жери менен сатууга коюлду. Бул жер туугандар Военный Антоновка жана совхоз Фрунзенин ортосунда жайгашкан болжолду. Азыр мен сиздерге ушул временканы жана сарайды кеңири тааныштырып берейин туугандар. Так, жеринин аянты 10 соток деп айттык. Бул жайгашкан временкасы, чек арасы ушул сетка тосмолордон башталат. Бул жагында болсо атайын чөп жыйуучу же болбосо склад катары колдонсоңуздар болот. Азыр бул жагындагы көрсөтүп берем. Биринчи эле ушул чакан временкасы менен тааныштырайын. Временка 2 бөлмөдөн турат. Бисмилля, анда эмесе временканы тааныштырайын. Бул жер кире бериш жери болсо, киргенде эле сол жак тарабында санузел жайгашкан. Бул жагында душовой, бул жагындагы аристондорун алып коюптур, бирок аристонду коюп эле кадимкидей иштетсеңиздер болот. Мынакей. Бул кире бергенде эле ушул алгачкы бөлмөсү, бул жак кухня, чай ичүүчү бөлмө деп коебуз. Мына туугандар, бул жагына от жагып, кышында жылуу отурат экенсиздер. Бул жагы болсо уктоочу бөлмө, спальный достор. Мынакей туугандар. Ички көрүнүш ушундай, өзүңүздөргө ылайыктап ремонтту жасап аласыздар, же болбосо ушул бойдо эле оокаттарыңыздарды алып келип убактынчалуу жашап турсаңыздар сөзсүз түрдө болот. Так, үйдөн чыкканда эле ушунун оң жак тарабында үйгө жанаша салынган бул жак атайын чөп чыйуучу место, чөп чыйуучу орундук, склад же болбосо мынакей. Ушул жака чөптү жайында запас кылып топтойсуздар дагы жайында күзүндө. Анан кышында мал багып, малдарды семиртесиздер. Бул жактагы чек арасы туугандар, бул көрүп турган 2 кабаттуу үй сатылбайт. Бул калат. Бунун чек арасы болсо туугандар, мынакей. Бул жактан баштап эсептеп берейин. Мына көрүп турасыздар, могул жыгач эмне деп коебуз, казыктан тиги сарайдын бурчунан чек ара эсептелинет. Жалпы 10 соток туугандар. Бул жактагы чек арасы ушул мынакей бетон эле. Бул жака ушул жактан наоборот бул жака кетет экен. Ушул жол сиздерге карайт, сиздерге калат. Бул үй сатылбайт туугандар. Эми сарайды, негизги сарайды тааныштырайын. Бул сарайдын ичи жалпы аянты 250 же 251 ушундай квадрат метр деп айтты, бирок унутуп атам. Мал сарайдын ичи 24/12 туугандар. Ичиндеги көрүп турган баардык нерсеси турган турушу боюнча кошулуп сатылат, ичинде калат. То есть анан анча-мынча эле эсинин личный жеке оокаттарын эле алып чыгып кетпесе, калган нерселер ушул бойдон калат туугандар. Мынакей, өзүңүздөргө ылайыктап калаган малды алып келип байлап, семиртип, буюрса мал менен бизнес кылсаңыздар болот. Ушул мал сарайдын эле жанында навеси бар. Навесинин эмеси аянты 12/15. Мынакей, азыркы учурда бул жакта торпоктор турат экен. Анан суугат, жайыт маселеси боюнча көйгөй жок. Бул жакта суу бар, көлмө бар экен. Анан суудан такыр маселе жок дейт. Мынакей, жайытка болсо тет жакта атайын жайытка орундуктар бар экен. Мына туугандар, сиздерге көрсөтө турган үйүбүз, сарайыбыз ушул болду. Жеринин жалпы аянты айттык 10 соток. Айтылыш баасы 65 000 доллар. Дагы сүйлөшүү жолдору бар. Документ жагынан маселе жок. Тех паспорт, кызыл китеби дагы бар. Туугандар, сиздерге эгер көрсөткөн участкабыз, сарайыбыз, үйүбүз, временкабыз жаккан болсо, ээсинин номерин экранга сөзсүз түрдө белгилеп койдук. Андыктан ал жака чалып байланышып, ушул сарайды жеринен келип көрүп, ээси менен кол алышып, саудалашыңыздар. Ошол туугандар, эгерде сиздерге видео пайдалуу болгон болсо, биздин каналга катталып, лайк басканды унутпаңыздар. Ой пикирлер болсо комментарийге жазып коюңуздар. Чоң рахмат.